Үміт телестудиясының хабарчылары тарабынан даярдалган маалыматтар түрмөгүн таныштырып, студияда Чынара Абдиева. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Кыргыз спорту дагы бир жаңы клуб жаңы ысы менен толукталды. Тагырагы Ош мамлекеттик университетинин волейбол боюнча профессионалдык университет клубу түзүлдү. Окутуучу студенттин көзү менен анкет өрлөөсүнө университеттин 5000ден ашуун студенти катышты. Биринчи декабрдан тарта окуу жайда айлык акылар жогорулады. Бул тууралуу университеттин административдик кеңешинде чечим кабыл алынды. Биринчи декабрдан тарта окуу жайда айлык акылар жогорулады. Бул тууралуу университеттин административдик кеңешинде чечим кабыл алынган. Ага ылайык эми профессордук окутуучулук курамдын, окуу көмөкчү персоналдардын, административдик чарба кызматкерлеринин салыштырмалуу кызматтык акылатына буга чейин кошулма стимулдардан сырткары негизги кызматтык акылатына 40%дан жогору эмгек акы кошулду. Алсак университетте жыл сайын айлык акылар ыраттуу жана системалуу түрдө үзгүлтүксүз жогорулап келе жатат. Ал эми бул акыркы 7 жыл аралыгында 8 ирет жогорулашы. Белгилей кетсек, декабрь айында айлыктан сырткары ар бир кызматкер жаңы жылга карата 1 айлык өлчөмүндө 13-чү айлык сыйлык акчалары да алышат. Мунун максаты билим берүүнүн сапатын көтөрүү. Биздин чыгып аткан адистердин сапаты бул билим берүүнүн сапаты менен өлчөнөт. Ошон үчүн мугалимдер дайыма тынымсыз изденүүдө, өзүн өзү өркүндөтүүдө, тынымсыз кесиптик даярдыктарын, профессионалдык даярдыктарын өркүндөтүүгө милдеттүү. Ошон үчүн материалдык жардамдарды, материалдык стимулдарды жаратуу менен биз ушул билим берүүнүн сапатын көтөрөлү деген ой. Биринчи, экинчиси коррупцияны демонтаждоо. Студенттерге чөнтөгүнө кол салбастан, биз мына акчаны берип, андан кийин талапты күчөтөлү деген ой болуп атат. Мен мына сыймыктануу менен айтылам, бүгүнкү биз кошкон айлык акылардын эсебин алганда Ош мамлекеттик университети бүгүн ата мекендик окуу жайларынын ичинен эң жогорку айлык берген университетке айлангандыгын мен жоопкерчилик менен айта алам. Алам Айтматова аталышындагы регионалдык акыл таймаш окуу жайда орун алды. Аталган брейн-ринг кайталангыс талант Чыңгыз Айтматовдун 90 жылыгына карата өткөрүлгөн. Таймашка Ош, Жалал-Абад, Баткен областарындагы жогорку окуу жайлардан куралган 7 команда биринчилик үчүн ат салышкан. Мында негизинен жазуучунун чыгармачылыгына байланыштуу суроолор берилди. Түштүк регионундагы жогорку окуу жайларынын башын бириктирген брейн-ринг алгачкы жолу Ошмуда уюштурулду. Ага 3 облустан келген 7 команда биринчилик үчүн ат салышты. Иш-чара Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата Алам Айтматова деген аталышта болду. 1983 жылы Кылым Картар бир күн романы үчүн Мында негизинен залкар жазуучунун өмүр таржымалына жана чыгармаларына байланышкан суроолор орун алды. Акыл таймашта бардык командалар активдүү катышып, 4 тур менен өткөрүлдү. Катышуучулар брейн-рингдин жогорку деңгээлде уюштурулганын жана көптөгөн жакын досторду тапканын сыймыктануу менен айтышат. Бул конкурс жөнүндө айта турган болсок, эң мыкты деңгээлде уюштурулган. Студенттер тарабынан уюштурулду. Студенттер ушунчалык терең урматтап, бул жөнөткөн жобосуна жооп берип, бүгүн катышып отурганы бул Ошмунун сыйлаганы болуп эсептелет. Демек, бул бүгүн өткөрүлгөн конкурс эң мыкты деңгээлде деп айтсак болот. Оюнчулардын бардыгы эле аябай даярданып келиптир. Өзүңдү эр ойлосоң, бирөөнү шер ойло дейт. Алар дагы ашып барса 1-2 гана суроодон биз менен айырма болуп калып атты. Оюн негизинен аябай жогорку деңгээлде өттү. Биз билбеген суроолор да болду. Ошондой эле биз мындан кийин окуй турган багытты дагы көрө алдык десек болот. Эми биз Айтматов боюнча дагы эмнелерди окушубуз керек экендигин биле алдык. Ал эми бул сыяктуу акыл таймаштарга студенттер суусап турганын жана бат-баттан өткөрүлүп турушу керек дейт окутуучулар. Аны менен катар эле билим берүүчүлөр да жаңы усулдарды үйрөнүүгө жакшы мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн кошумчалашат. Бүгүнкү иш-чара заманыбыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовго багышталган ушул таймаш аябай жакты. Көп кырдуу таланттын ээлери студенттер эмеспи? Ошо таланттуу студенттер бүгүн Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын окушуп, ошолорду жарышып, ар бир чыгармалар боюнча
эң жогорку деңгээлде өттү десем болот. Себеби дегенде уюштуруучу тобу аябай дарды көрүштүр. Улуу иштердин баардыгы ушетен көрүнүп атпайбы? Коноктосуз, конокко мамиле кылыш дегендей. Айтбатовдун чыгармалары жөнүндө көп мындай бир интеллектуалдык мындай базаны чыңап алышты да. Дагы барып алыпчы коноктор дагы үйдө не кылыш керек? Кайсы жагына көңүл бурушубуз керек экен дегендей мындай жакшы пикир алышы болуп өттү деп ойлойм. Акыл таймашты өткөрүү университеттин тарбия департаменти жана студенттик акыйкатчы аппараты тарабынан демилгеленген. Ошондой эле оюнга ректор Канибек Исаков, кесиптик кошуундун төрагасы Абдижапар Акулов, социалдык жана тарбия иштери боюнча проректору Түмөнбай Колдошовдор колдоо көрсөткөн. Өзгөчөлүгү мен билгенден буга чейин университеттер аралык түштүк регион боюнча биринчи жолу акыл таймаш болуп жатса керек деп ойлойм. Бул Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата чыгармалары боюнча, өмүр баяны боюнча болду. Буга Баткен мамлекеттик университети, Жалал Абад мамлекеттик университети, анан Оштогу жогорку окуу жайлар баардыгы катышты. Белгилей кетсек, оюндун жыйынтыгында баш байгени Ош Мунун командасы, ал эми биринчи орунду Баткен жана Жалал Абадтан келген оюнчулар багындырды. Ошондой эле ар бир команданын мыкты оюнчуларына номинациялар тапшырылып, жеңүүчүлөргө диплом, сыйлуу белектер жана акчалай сыйлыктар ыйгарылды. Мээрим Алмазбек кызы, Зыягүл Болот кызы, Бекболот Жыргалбек уулу, Үмүт телестудиясы. Окутуучу студенттин көзү менен анкетирлөөсүнө университеттен 5000ден ашуун студенттер катышты. Мында алар 2017-2018 окуу жылынын жазгы семестри боюнча профессордук окутуучулук кырамдын ишмердүүлүгүнө баа беришкен. Анкетирлөө университеттин студенттин өзүн өзү башкаруу уюмдары болгон Жаштар комитети, акыйкатчы аппаратынын байкоосунда окуу жайдын көз карандысыз тестирлөө борборунда уюштурулган. Анкетирлөөдө студенттер окутуучулардын ишмердүүлүгүн 12 критерий боюнча карап, 1ден 5ке чейинки упайлар аркылуу баалашкан. Натыйжада окутуучуларга берилген баалар студенттердин өзүн өзү башкаруу уюмдарынын сунуштары кагазга чыгарылып, ар бир кафедрага жөнөтүү үчүн конверттерге салынып берилди. Ошондой эле студенттердин сунуштары менен окуу иштери боюнча проректор Замир Бөжөнов таанышып чыгып, ар бир кафедра башчысына төмөн баа алган окутуучуларды көзөмөлдөөгө алуусун тапшырган. Эске салсак, окутуучу студенттин көзү менен анкетирлөөсү окуу жайдагы билим берүү процессинин сапатын жогорулатуу максатында жыл сайын өткөрүлүп келет. Кыргыз спорту жаңы клуб жаңысы менен толукталды. Тагыраагы Ош мамлекеттик университетинин волейбол боюнча профессионалдык университет клубу түзүлдү. Учурда клубда жалпы 24 оюнчу болуп, ар факультеттен тандалып алынган. Ал эми клуб алдыда республикалык деңгээлде өтүүчү мелдештерге кызуу даярдык көрүп жатышат. Волейболчу жигиттер менен Зыягүл Болот кызы таанышып, баарлашып кайтышкан. Бекзат Өскөнбай уулу медицина коллежинин 2-курсунун студенти. Ал бала чагынан тарта спорттун волейбол түрүнө кызыгып, көп жылдан бери машыгып келе жатат. Бекзат өзүнүн шамдагайлыгы аракети менен университеттин клубуна чакырылган. Келечекте окуу жайдын гана эмес, Кыргызстандын атын чыгарган белгилүү спортчу болууну самайт. Залга келип, залдан топторду көрүп, ошого кызыгып, кийин өзүмдө аракет кылып, тренировка кылып, андан кийин зоналный, районный топтордо ойноп, областка келип, областтан бияктан экинчисин алып калабыз. Кийин медициналык коллежге тапшырган болчумун. Ал жака тапшырып, ал жактан биринчи курстардын оюну болот экен. Ошодо ойноп, ошодон да жакшы жыйынтыктарга жетишип. Учурда университет волейболдук клубунда жалпы 24 оюнчу бар. Машыктыруучулардын айтымында мындагы ар бир оюнчу өзүнө жараша артыкчылыктарга ээ. Алсак балдарды клубка тандап алуудагы атайын критерийлердин негизинде жүргүзүлгөн. Ошо жарыялардан окуп, алга чалып, ошодон келдик. Эми бул клуб менен Кудайым буйруса Ош Мунун атын чыгарып, ошондой эле Кыргыз Республикасынын дүйнөгө таанытабыз. Кудайым буйруса. Бардыгы жаш спортсмен балдар. Клубдун оюнчулары үчүн бардык шарттар каралган. Алар жумасына 5 күн машыгып, 2 күн эс алышат. Оюнчулардын мелдештерде алдыңкы орундарды камсыздоосу үчүн тажрыйбалуу 2 машыктыруучу алынган. Клуб эми негизинен жалаң эле Ош мамлекеттик университетинин студенттери. Биздин клубдун түзгөнүбүз максаты бул студенттерди өркүндөтүү. Ошон үчүн биз негизинен жаш
студенттерди биринчи, экинчи курстардын арасынан тандап алдык. Бул эми келечекте бизге ошо Ош мамлекеттик университетине көтөрөт деген максатта. Анан ошол эми ушул мамлекеттик университеттин студенттерине чакырып кетебиз. Келип катышсаңыздар болот, келип өзүңүздөрдү көрсөтүп, чемпионаттарга катышсаңыздар болот. Кыргызстандагы жогорку окуу жайларынын арасында профессионалдык деңгээлдеги волейболдук клуб алгачкы жолу Ош мамлекеттик университетинде түзүлдү. Ошондой эле жакынкы күндөрү заманбап спорт аянтчаларды куруу, жаштарга максималдуу шарттарды түзүү каралууда. Аны менен катар эле университеттин 80 жылдыгына карата республикалык деңгээлдеги турнирлерди өткөрүү мерчемделүүдө. Жыл сайын бизден бирден спорт түрү боюнча биз профессионалдык клубтарды түзүп, ордуна коюп, мындай бутуна тургузуп кете берели деген ой болуп атат да. Мунун максаты биринчиден кыргыз спортун өнүктүрүү, кыргыз спортун эл аралык деңгээлге жеткирүүгө университеттин өзүнүн салымы кандай деген суроого жооп берүү болуп саналат да. Ошон үчүн мен мына университет Ошму командасы кечээ биз презентациясын жасадык. Так жол каалаймын. Балдарыбыздын мүмкүнчүлүктөрү көрүнсүн, алар өздөрүн реализация кылсын, жана ушул кыргыз спортуна салымы кошсун деген максат болуп атат. Кошумчалай кетсек, университетте дагы бир айымдардын волейболдук клубу түзүлөт. Бул менен окуу жай жетекчилиги студенттердин спортко болгон кызыгуусун арттырып, спортту өнүктүрүү максатында. Зиягүл Болот кызы, Чыңгыз Маматаев, Үмүт Теле студиясы. Ички мобилдүүлүк боюнча окуу жайга келген студенттер окуусун аяктады. Алсак, быйылкы жылы 30дан ашуун студенттер өлкөнүн ар тарабынан келсе, университеттен 40ка жакын билим алуучу Кыргызстандын башка окуу жайларына окууга кеткен. Ички мобилдүүлүк боюнча келген студенттердин айтымында Ошмууга аларга өзгөчө таасир калтырганын жана эгер мүмкүнчүлүк болсо, кайрадан келип билим алууга даяр экенин билдиришет. Алдыда ушул тууралуу видео түрмөккө көңүңүздөрдү бурсак. Оксана Сагынбекова Талас областынан окуу жайдын дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетине ички мобилдүүлүк боюнча окууга келген. Оксананын айтымында окуу жай ага өзгөчө таасир калтырган. Анткени ал Ошму башка университеттерге караганда билим сапаты менен айырмалангандыгын белгилейт. Биздин университетке салыштырып өтсөк, биринчиден бул студенттердин көпчүлүгүндө жатат. Башка дагы айырмачылыктары албетте корпустардын көпчүлүгүндө жатат. Көпчүлүгү жанагы башкача айтканда башка мамлекеттен келген студенттердин дагы менен айырмаланат. Бизде бир аз азыраак, бул жакта университеттин авторитеттүүлүгү менен мындай эмедеги көбүрөөк деп айтабыз. Алсак, дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетине биринчи семестрде 7 студент келген. Алар Кыргызстандын 3 облустундагы жогорку окуу жайларынын билим алуучулары. Ошондой эле эгер мүмкүнчүлүк болсо, Ошмуга кайра келип билим алууга даяр экенин билдиришет. Ички мобилдүүлүк боюнча мүмкүнчүлүк болгондо келмекмин, анткени бул жактын окуусу аябай жакшы экен, жана бардык шарттары бар экен. Жана башка студенттерге да бул жакка келип окуп кетүүгө сунуштамакмын. Белгилей кетсек, биринчи семестрде окуу жайга ички мобилдүүлүк боюнча жалпы 30дан ашуун студент билим алууга келген. Мындай көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу бир кыйла жогору. Ал эми экинчи семестрде бул статистика дагы өсүшү күтүлүүдө. Быйыл мына 33 адам келсе, бул семестрде, экинчи семестрде бул көрсөткүчтү биз 60ка жеткирели деген изги тилектерибиз бар да. Ошентип мобилдүүлүктү ар дайым өнүктүрүүнүн үстүнөн иштеп жатабыз бүгүнкү күндө. Эске салсак, ички мобилдүүлүк программасы 2016 жылдан бери ишке ашып келет. Программа ректор Каныбек Исаковдун демилгеси менен түзүлгөн. Жума ичиндеги жаңылыктардын өзөгүн мына ушундай кабарлар түздү. Мен сиздер менен коштошомун. Студияда Чынара Абдиева болдум. Амандыкта көрүшөлү. Ал эми эфирдик эстафетаны маданий көрсөтүүлөр улантат. Бизден алыстабаңыздар. Салам достор, биздин кезектеги Ошмуга саякат берүүбүз бүгүн Өзгөн шаарындагы Өзгөн эл аралык медициналык колледжинде. Өзгөндө туруп Ошмудан билим алган тагыраагы өмүр сакчыларын даярдаган билим уясына саякатка келип турабыз. Медицина кандай гана доор болбосун, өзүнүн оригиналдуулугун жоготпогон илим тармагы, ден соолук сакчылары болгон ак калачандардын окуу жайында биздин долбоор уланат. Андыктан биз менен бирге болуңуздар.
окутуунун инновациялык методдорун колдонуу менен жогорку квалификациялуу орто кесиптик медициналык адистерди даярдаган Кыргызстандын саламаттыкты сактоо тармагын кесипкөй кадрлар менен камсыз кылып келген. Жаштарга үзгүлтүксүз билим берүү менен бирге аларды адеп акылакка, гумандуулукка, Патриоттуулукка, улуттар аралык достукту баалоону чыңдоого максат кылган Өзгөн эл аралык медициналык колледжинде биз бүгүн саякатыбызды баштайдык. Ошму сапаттуу билим, Ошмо достуктун оболгосу, келечектин жарчысы. Ошмо менин окуучайым, Ошмо менин келечегим. Ошмуну мен сүйөм. Ордендүү университет Ошму. Өзгөндө жашап, Ошмудан билим алабыз. Өзгөндө жашап, Ошмудан билим алабыз. Өзгөн медициналык колледжи 2000-жылдын 25-июлунда медициналык окуу жайы болуп, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги жана Ошмунун окумуштуулар кеңешинин номер 4-токтомунун негизинде ачылган. Ал эми 2003-жылы 29-декабрда университеттин окумуштуулар кеңешинин чечими менен Ошмунун алдындагы медициналык окуу жайы деп өзгөртүлүп, өзүнчө статуска ээ болгон. Алгач ачылганда 2 гана адистик боюнча билим берилип келсе, бүгүнкү күндө алардын саны 4кө жетти. Баштоо айыл өкмөтүндө клубун арендага алып, ошол жерде дагы корпусубузду жайгаштырып, ошол жерде биз окуу процессин жүргүзүп келдик. Эми 2008-жылы имаратты алсак, ал клуб өтө суук, отоплениясын оңдосок дагы, башка шарттар түзсөк дагы өтө бизге ыңгайлуу окуу процессине ыңгайлаштырылбай келген да. Ошонун себебинен биз ошол жерде жайгашып окуу процессин жүргүзүп атык. Каныбек Абдывасилович ректор болуп келгенде алгачкы сапары Өзгөн медициналык колледжинен баштап, ошол жерлерди биздин акыбалыбызды көрүп, 2015-жылы мына имаратты 30 сотик жери менен, подвалы менен 3 этаждуу имаратты алып, ремонттоп, бардык шарттарды түзүп, бизге ыңгайлаштырып, ошол көчүп келген. Бүгүнкү күндө колледжде 400гө жакын студент бар. Сабактар негизинен кыргыз жана орус тилинде жүргүзүлүп, жалпысынан 8 улуттун өкүлдөрү ынтымакта, биримдикте билим алышууда. Мында негизинен окуунун, коомдук иштердин мыктылары жана идеячыл жаштар бар десек болот. Бүгүнкү күндө Өзгөн медициналык колледжинде бардыгы болуп 33 окутуучу эмгектенип келет. Алардын ичинен илимдин кандидаттары 1, жогорку категориядагы врач-педагогдор 8, саламаттыкты сактоонун мыктысы 13, билим берүүнүн мыктысы 11 жана кошумча 9 кызматкер иштөөдө. Татыктуу профессионал кызматкерлерди даярдоо үчүн бир топ иштер аткарылган. Ал үчүн күн санап окутуучулардын билимин өркүндөтүүгө багытталган иштер жүргүзүлүүдө. Ошмуда 2018-19 окуу жылы билимдеги сапатты көтөрүү деп жарыялангандыгына байланыштуу Өзгөн эл аралык медициналык колледжинде дагы көптөгөн иштер колго алынды деп айтсам болот. Ошондой эле биздин сабак бергенде штаттан сырткары жогорку квалификациялуу дарыгер мугалим окутуучулар эмгектенет. Алар өздөрүнүн болгон тажрыйбасын теорияда эле эмес, ошол алган билимин практика жүзүндө больница ооруканалардын ичинде же болбосо аудиторияда аткарган көндүмдөрдү бышыктоо максатында чоң иштерди аткарып жатат. Өзгөн медициналык колледжи 3 корпуста жайгашкан. Негизги корпуста жалпы гуманитардык жана социалдык экономикалык дисциплиналар кафедрасы жайгашса, Өзгөн аймактык ооруканасынын ичинде болсо 2 окуу корпусу бар. Окууканалары, лабораториялары окуу планына ылайык заман талабына жооп берет. Андан сырткары компьютердик класс, электрондук китепкана жана ооруларды кабыл алуучу клиникалык база ишке берилген.
алынат. 5%-дан 0,25 алабыз, 400 мг жасайбыз. Биз фармация адистигинде дарыларды жасоону жана аларды өлчөмүн, объемун эсептеп чыгарып, жана алардын агрегатный состояние боюнча Өзгөн шаарында кандай гана маданий массалык иш-чаралар болбосун, Өзгөн эл аралык медициналык колледждин студенттери сап башында болуп активдүү катышып келет. Буга байланыштуу студент кыздар арасында Мурас би тобу түзүлгөн. Анын курамындагы бийчи кыздар жыл сайын жаңыланып турат. Азыркы учурда Ош мамлекеттик университетинин Өзгөн эл аралык медициналык колледжинде көп улуттуу студенттер окуганына байланыштуу ар бир даталуу күндөрдө маданий массалык жана спорттук иш-чаралар өткөрүлдү. Ушул ар улуттун окуган студенттерин ынтымакка, биримдикке чакыруу максатында Өзгөн медициналык колледжи Кыргызстандагы медициналык колледждердин флагманы болуп келүүдө. Өзгөндө байыркы шаарда Өзгөн эл аралык медициналык колледжи өзүнүн брендин жоготпой уникалдуулугун тапканга жетишти. Көптөгөн ийгиликтерди багындырган билим уясы дагы да өлкөбүзгө, деги эле дүйнөгө мыкты медицина кызматкерлеринин каймактарын тарбиялап чыгара берсин. Биз бүгүн Өзгөн шаарынан Өзгөн эл аралык медициналык колледжинен өзгөчө таасирлерди алдык. Бүгүнкү саякатыбызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Мындан кийинки саякаттоолорубуз буйруса дагы да кызыктууланат. Болгону сиздер бизди күтүп гана калыңыздар. Аламдашу дооруна көп тил билген адам көп маалыматка ээ болот. Көп маалыматка ээ болгон адам баарынан алдыда эмеспи? Кайрадан билесизби рубрикасы. Бүгүнкү чыгарылышта биз дүйнөлүк тилдер жана